Биринчиден, кече Жогорку Кеңеш Атамбаевдин кол тийбесин алгандыгын туп-туура болду деп эсептейм. Буга Жогорку Кеңеш же азыркы президент күнөөлүү эмес, Атамбаевдин өзү күнөөлүү да. Ал Атамбаев алыска жатып алып кыйкыргандан көрө өзүн күнөөлөш керек. Мен туура эмес кылдым. Мындай кылбашым керек эле деп өзүнүн күнөөсүн мойнуна алыш керек эле, курум мойнуна салып. Ал бу силер айткандай, ал тескери жолго түшүп, мен баш ийбейм, сотторго барбайм, депутаттарды тааныбайм, президентти тааныбайм, мен мыйзамга баш ийбейм деп ушундай бир жолго түшүп атат да, жаман жолго, таштарды түшүрүп. Мен ойлойм, биз мисалы ошол Алмаз Шайшенович болуп 20 жылдан бери, 30 жылдан бери демократия, пикет, митинг деп протест кылып жүргөн адамдардын бирибиз да. Мына мен да ошо башынан келатам. Ошо Алмаз Шайшенович да кай жерге барса, мыйзамды бузбагыла, жол тоспогула, жаман сөздөрдү айтпагыла, ушундай деп мындай биз жаштардын баарын токтотуп келгенбиз. Текебаев болуп баарыбыз. Мына баарыбыз мыйзамды бузбагыла, жаман иш болбогула, кан төкпөгүлө деп келатабыз да. Ал эми биз ушуну жаштарга ошондой кылып келатабыз. Анан эми бул 4-5 күндөн бери кой таштагы үйүнө жатып алып, давай чыккыла, токтотпогула, биз баш ийбейбиз, Шимкилик депутаттар баш ийбейбиз, Сооронбайга баш ийип деп президентти тиги атынан атап кайра койду, шылдың кылган. Мен баш ийбейм, мына башкаларды көрдүңөр го, мен жөн эле багынып бербейм деген сыяктуу түлөө кылып антип мынтип ушундай сөздөр айтып, мен урматтуу Алмазбек Шаршенович, сиз 6 жыл мамлекетти башкарган адамсыз. 20 жылдан ашуун саясатта жүргөн чоң калибрдагы саясатчысыз. Сиз ачуу душман акылдос дейт. Сиз эсиңизге келиңиз. Мен сизге как жакын адам катары суранарым. Мисалы, эгер мына ушундай кагылыштан, сиздин ушундай туура эмес аракеттериңизден кан төгүлүп кетсе, жалгыз эле сизге жаман эмес, бүт жалпы өлкөбүзгө жаман. Мындай регион аралык жаңжалды мына косуп атасыз бардык жерде. Ошон үчүн бул түндүк түштүккө азыр эл бөлүнгөн жок. Именно саясатчылар бөлүп атабыз биз. Эл бөлүнгөн жок, именно коомдук ишмерлер жанагы амбициянын аркасында бөлүп атабыз. Эл бөлүнгөн жок, ошо камала тургандар бөлүнүп атат. Ошон үчүн мындай ишке барбаңыз, суранам. Сиз элдин тынчтыгы, элдин келечеги, мыйзамдуулук деп жүрдүңүз эле. Мына Текебаев камалып атканда айттыңыз эле, мыйзамды сактасын, мыйзам негизинде отурсун. Кимдин орду түрмөдө болсо, отуруш керек дептир. Аны эми мен мыйзамды сыйлаңыз да. Мына мыйзамды сыйлай турган кез келди. Анан сиз ойлоңуз, соттор туура эмес соттойт же туура эмес тергейт деп. Сиздин ар бир тергөө, сиздин үстүндө бул ар бир тергөө, ар бир сот бүт бар дүйнөлүк коомчулуктун, журналисттердин кадамында болот. Сиз жөнөкөй адам эмессиз. Мамлекет башчысын соттоо деген жөн эле соттоп же жөн эле тергеп сала албайт. Ал коомчулуктун, ошол эле телевидениянын баардыгынан дүйнөлүк коомчулук карап турат. Жөн эле будамайлап эле тиги бирөөлөрдү соттогондой иш болбойт. Ошон үчүн сиз коркпоңуз. Эгер күнөөңүз болсо, отурасыз. Күнөөңүз жок болсо, актыласыз. Бул жерден элди бушайманга салууга кереги жок. Кырдаалдын түзүлүшү элибиздин журтубуздун ичине абдан коопсузданууну алып келип, биздин мамлекетибизде 27-28 жылдан бери мыйзам иштейби же иштебейби, же таш чогулткандар эле бийликке келип, таш чогултпагандардын баары тезектерип калабызбы деген ишеничке жакындап калдык. Элибиз жакшылыктан үмүтүн, улам жакшылыктан үмүт кылат, бирок ал айрым саясий лидерлердин насабынан элдин ишеничи жалпы бийликке өтө тайып баратат. Алдыда азыр сөз айтышты. Кылым караткан кыргыздын салтында деп. Ооба, ошол салттын биринде айтыптыр. Балам, таш чогултпай баш чогулт, байлык бийлик топтолот. Баш ийбесең айтканга баары бир күн жок болот деп. Эң жөнөкөй, карапайым сөз менен элибиз кылымдан кылымга айтып келатат балдарына. Эмнегедир балдары бийлик менен байлыкка келгенде элдин атын жамынып, элдин тарыхын түздөп өзүнүн каалашынча. Анан ошол кызматтан 6 жыл отуруп кетсе дагы үйүнүн жанына эми дөбө кылып таш төшүрүп, аны чөп менен жаап коюп келгендерди урамдап отурат. Бул көрүнүш өтө коркунучтуу, өтө аянычтуу. Адамды эртеңки күнүнө ишенчил алып келбей турган нерсе бүгүн барлык информациялык каналдардан элибизге, журтубузга тарап атат. Эки ой жаратат. Өмүрүндө бийликке ыраазы болбогон киши
бүгін таш соғылта баштасам болот турбайбы дегендей ойго келип атат да. Ошондой кишилер бар. 20 жылдан, 25 жылдан ашкан бийликтин учурунда такай эле нааразы болуп жүргөн кишилер бар. Бир кишини жакшы экен деп айтпагандар да бар. Кудай жалгап, алар аз. Чын эле биз кылым караткан кыргыз болсок, чын эле биз 3000 жыл, 5000 жыл жол басып өткөн ата-бабалардын балдары болсок, анда акылга келебизби? Же таш көтөрүп эле чуркап жүрө беребизби? Таш көтөрүп чуркаган заман доор болуп өткөн. Бирок ошол таштын артына жашынып алып, менин куралым да бар деп айтыш, бул элди коркутушпу? Же бийликти коркутушпу? Кандай кылып бийликти кан төгүлтүп алсам, мен кайра ошол жол менен барам дегендикпи? Эмне? 100ден ашык балдарыбыздын окку чыкканы аздык кылып атабы? Айтпайын деген сөздүн айттырат да могул кырда. Азбы? Ошол энелердин, ошол аталардын күйүтү, көзүнүн жашы бүгүн курга элек. Биз унуткарып койсок, же бийликтин башындагылар унуткарып койгон менен, аны ошол эне аталар күнүгө кийимин көрүп, сүрөтүн көрүп, ошолордун тең туштарын көрүп, ошолордун жакын туугандарын көрүп, курбуларын көрүп, алардын үйлөнүп атканын көрүп, неберелерин көрүп, каңырыгы түтөп турганын унутуп койдубу? Бу кандай жетекчи жайлап алганбыз деген суроо мени уктатпай келет. Болот Төлөнович, сиз сыйлуу журттун, сыймыктуу элдин жана коомчулук иштин башында жүрөсүз. Ушу кыргыздын жетекчилерине окшогон башка мамлекет барбы я? Экөө тентип, эки элде жүрөт. Бирөө бу жерде отурат, мен куралдар жарагым бар деп. Биз качан эл болобуз, качан журт болобуз? Кыргыз интеллигенциясы, кыргыз маданиятына уютку болгон, салым кошкон адамдар. Биз орден алып, анан кыргыз эл баатыры болуп эле жүрө беребизби? Же бу чектен чыккандардын алдына чындык баатырлыкты көргөзүп биз чыга алабызбы? Кандай эле эл карама каршы келгенде карапайым элдер байкуштар колдорун кармап алып, алдыга чыгып, кокуй тосолу, кокуй болбосун, антели минтели дейт. Баатырлардын баары каякта жүрөт дейм да. Эмнеси баатыр дейм да? Баатырлык качан? Эл үчүн болгондобу? Же жер үчүн болгондобу? Эл үчүн да, жер үчүн дагы айта турган сөзү болгондо. Кайда бүгүн ошолор? Кайда кыргыздын мен деген баатырлары? Биз карама каршылыкты, биз бул жерде бирин-бири кемсинтүүнү, биз түндүк түштүккө бөлүүнү жоебуз деп чейрек кылымдан ашык ушул жерге айтып да келебиз, аракет да кылып келебиз. Бирок саясатчылардын лидерлери бизди дайыма бир сөз менен же бир эле өзүнүн кылык жоругу менен ажыратып коюп атат. Өтө өкүнүчтүү көрүнүш. Өтө өкүнүчтүү көрүнүш. Биз буга жапатырмак туруп, эки дос, биз дос кылган эмеспиз. Өзүңөр дос болгонсуңар. Өзүңөр бириңерди бириңер шайлагансыңар. Өкүңөр элди козутпай, элди үркүтпөй, эр жигит болсоңор, сүйлөшкөлө дагы токтоткула. Рахмат, көңүл бурганыңыздар.